информации. Позвольте поблагодарить вас за то, что вы принимаете участие в нашей пресс-конференции. Надеемся на объективное. Сейчас слово предоставляем единственному легитимному премьер-министру Садыр Жапарову. Саламатсыздарбы, урматтуу журналисттер. Мен сиздерди атайы пресс-конференцияга чогулткандын бир себеби бар. Анткени кыргыз элине, бүткүл кыргызстандыктарга кайрылгым келип турат. Кече күнү парламент чогулуп, бардыгы көпчүлүк добуш менен мени премьер-министр кылып дайындашкан. Бүгүн эртең мененден баштап мен ишке кириштим. Өкмөт үйүнө барып кеттим. Аякта ошо ар кандай күчтөр ызы чуу салып, өз кызыкчылыктары үчүн, баягы бийлик бөлүштүрүш үчүн барган кызыкчылыгын менен барган күчтөр болгондугуна байланыштуу башка жерде ушундай кырдаалда иштеп атамын. Азыр эртең мененден бери тынымсыз иш жүрүп атат. Өкмөттүн иши токтоп калган жок. Бардык өкмөттүк структуралар иштеп атат. Бардыгы менен мен координировать этип отурам. Бирок мына азыр ушул моментте, ушул убакта эртең мененден бери карай эле ошол ар кайсы күчтөр 3-4 күч контрреволюция жасайбыз деп аракет кылып атышат. Азыр бүгүн ушул моментте өкмөт үйүн ээлеп алышыптыр. Мага жеткен маалыматтар боюнча бүгүн кырдаал оор, абдан оор, бир 300дөй киши менен барып туруп кирген экен. Бизге бүгүн Кыргызстанга бийлик талашып отура турган убак эмес. Мен легитимдүү премьер-министр катары иштеп атамын. Эгерде азыр мен аттарын айта албайм, дагы толук информация алып туруп айтамын. Айрым 1-2 күчү ошолордун арасынан артында ошо чоң фигуралар турат. Курал таратып, ушундай басып алабыз, анан согуш чыгарабыз деген ушундай пикирлерди айтып атыптыр. Пландарды түзүп атыптыр ошондой. Толук маалымат алам дагы, эгерде ошондой боло турган болсо, анда мен дагы пресс-конференцияга чакырып туруп сиздерди аттарына чейин толук айтамын. Жалпы элге кайрылуу жасаймын. Менин премьер-министрлик кызматым бул легитимдүү болду. Мага мисалы бир жерди барып басып алып, анан ошол жерде легитимсиз болуп отурганды мен каалабай, кече күнү ошо кечке чейин депутаттар чогулуп, мени официалдуу түрдө премьер-министр кылышкан. Мен деле барып ушул мисалы айтып атышат, Токтогазиев, анан Сурабалдиева деп атат. Ошолор элди чогултуп барып, координациялык кеңеш түзүп, анан кийин Токтогазиевди премьер-министр кылып шайлашып, анан барып басып алды деп атышат. Координациялык кеңеш дегенди биз түзгөндү 2005-жылы 2010-жылы дагы көргөнбүз. Мына ошол туура эмес координациялык кеңеш түзгөн бул туура эмес болгондуктан бүгүн биз бүгүнкү акыбалга келип отурабыз. Ошон үчүн эч кандай бир координациялык кеңеш түзбөстөн баягы мыйзам жолу менен кетиш үчүн мен ошо кече күнү кечке ошо депутаттар менен чогулуп, ошо парламентке барып туруп, анан парламенттин көпчүлүк депутаты менен официалдуу түрдө премьер-министр болуп шайлангам. Координациялык кеңеш түзүп, ошогон мүчө болуп кирген саясатчыларды, саясий күчтөрдү мен эч кандай алар менен сүйлөшпөйм, же болбосо өзүмдүн билгенимди кылып кете берем деген жокмун. Бардыгы менен сүйлөштүм. Бүгүн кечке чейин бардыгы менен жолугуп чыктым. Бардыгынан сурандым. Мамлекетти, элди, кыргыз элин сактап калышыбыз керек. Стабилдүүлүк болуш керек бизде. Мамлекетибизди жоготуп албайлы деп. Бардыгы эле макул дешти. Анан ушу 1-2 күч ушундай макул деп коюп, бирок ар жакта башкача иштерди жасап атышыптыр. Мен кыргыз элине кайрыламын. Эгерде мен бийлик үчүн тырышып отурган адам эмесмин. Официалдуу түрдө парламенттен бекиткенден кийин бардык жоопкерчилик менин мойнума өттү. Кече күндөн баштап, ошол моменттен баштап. Эгерде ушундай согуш чыгарып, курал таратып согуш чыгара турган болсо, анда мен күнөөлүү болбошум керек. Ошон үчүн бүгүн түнү деп атат дейт. Ушундай кылабыз деген пландарын түзүп атыптыр. Ошондой кыла турган болсо, мен кайрадан сиздерди чогултуп туруп, кайсы күч артында ким турат, кайсы саясатчы турат, мен пофамильно аты жөнүнө чейин сиздерге жалпы элге кайрылып туруп айтам, андан кийин эл өзүңөр чечимди кабыл аласыздар. Жалпы эл өзүңөр чечимди кабыл аласыздар.
Мына мен сіздерге ушундай маалымат берип коеюн дедим. Эгерде сурооңуздар болсо. Bir birden geçip koyuslar, bir birden verelim. Tilek to'xtagan 2 minut aytib Sonra o'tadi. to'xtatib Radioson Atmaykul. Bugun